Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер менен адаттагыдай мен Кубан Чороев. Мен бүгүн репортажды Ташкент шаарынан берип жатам. Менин артымда белгилүү Өзбекистан мейманканасы. Жана ошол жерде ушундай аянт бар. Бул аянтта Эмир Тимур же болбосо Темирландын эстелиги коюлган. Бул эстелик 93 жылдары Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун буйругу менен ушул жерге коюлган экен. Албетте Эмир Тимур же Темирлан же болбосо кыргызча Аксак Темир деп айтабыз. Бул инсан менен албетте тарыхта эгерде бир 10 чактыдай тарыхта ушундай тарыхка эң чоң таасир берген инсандарды, 10 инсанды айткан болсок, албетте мен ушул Темирланды ошол 10 инсандын арасына кошот элем. Эмне үчүн? Борбордук Азияда Темирландын саясаты, ушул Чыңгызхандын доорунан кийинки, Чыңгызхандын доорунан 200 жылдан ашык мөөнөт өткөндөн кийин эле мына ушул Темирландын доору башталат. Темирлан 1336 жылы төрөлгөн деп айтат. Темирлан ошол убакта Барлас уруусунан болгон. Өзү болсо мындай аскер башчы болгон да. Анан бул өзүнүн ушундай табигый таланттарынын негизинде чоң карьера жасап, биринчи аскерлерди түптөп ошол ал убакта мындай эмне деп коет, контрактный аскер деп айтсак болот да, ошондой дружиналарды түзүп, мына ошол бул инсан ушул аскердик искусствонун негизинде бийликке келген деп айтсак болот да. Эми маселен Темирландын тарыхта орду ар кандай бааланат да бул инсандын. Бирок мен канчалык ушул инсан жөнүндө китептерди, тарыхый булактардан окубайын, бул инсандын тарыхка болгон, адамзаттын тарыхына болгон чоң салымдары бар да. Маселен, эми эң чоң бир салымы деп мисалы илимге эң чоң салымы албетте Темирландын небереси Улугбек. Ушул Улугбек дүйнөгө белгилүү астроном. Бүгүнкү күнгө чейин ошол Улугбектин картасы менен астрономдор колдонушат. 1800дөн ашуун ушундай жылдыздардын картасын түзгөн. Ошол Самаркандта чоң обсерватория жасаган. Эми ушундай илимге салымды кылган. Албетте ушул Борбордук Азияда ушул диндин өнүгүшүнө, мындайча айтканда, бир канча деген аалымдардын жаралышына, ушул диндин өнүгүшүнө дагы эң чоң таасир берген инсандардын бири деп атасак болот да. Анткени бул суфизмди, ушу суфизм илиминдеги аалымдарды мындай убагында алдыга жылдырып кеткен да. Мисалы, дүйнөгө белгилүү
аалымдар имам Бухари мына ушул Борбордук Азиядан чыккан да. Мына ушундай чоң таасирлүү киши. Эми биз Темирландын кыргыз тарыхында негизи эле кыргыздарга кандай жакындыгы бар, кыргыздардын азыркы кыргыздардын ата тектерибизге таасири болгонбу деген суроо бере турган болсок, мен албетте айтат элем болгон деп. Эмне себептен? Менин пикиримде көптөгөн Кыргызстандын тарыхчылары адигине менен Тагайды ушул 16-кылымдын башына, 15-кылымдын аягына мындай жашаган деген пикирде келишет да. Бирок бул пикир менен мен бул пикирге кошулбайм. Мен пикиримде адигине менен Тагай дал ушул Темирландын заманында жашаган инсандар деп айтар элем. Эмне себептен? Темирландын негизи Темирландын кошуундарында Темирлан абдан чоң, көп уруулардан турган, абдан чоң регулярдык аскер кармаган. Анан мен пикиримде Тагай жөнүндө кеп кылганда, адигине Тагай убагында Тагай дал ушул Эмир Тимурдун орусча айтканда плен деп айтабыз, ушундай пленинде болгон деген санжырада кептер бар. Бирок бир падышанын пленинде болгон дейт да. Бирок ал Эмир Тимур экени мындай так айтылбайт. Бирок ошол падыша чындыгында Эмир Тимур болгону белгилүү. Көптөгөн маалыматтарга, ошо хронологияга салыштырганда мына ушул версия туурааак чыгат да. Эми Эмир Тимурдун негизи эң кызыктуу тарыхта окуялар 1941-жылы Самаркандга Ленинградтан атайын экспедиция келген да. Ошол экспедиция ушул Эмир Тимурдун өзүнүн жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн коюлган жерин изилдөө болгон алардын максаты. Анан тарыхтын буйругу менен Эмир Тимурдун күмбөзүн ушул 41-жылы 21-июньда ачкан. Ошол убакта болгон окуяны, ошол экспедицияны тартып жүргөн адам айтып бергендери бар. Ал 21-июньда ошону ачарда 3 карыя келип айткан экен да. Эмир Тимурдун күмбөзүн ачканга болбойт. Мына Могул китепте жазылып турат. Чоң согуш башталат деп. Мына ушул дагы кызыктуу окуя. Ошол 21-июньда 41-жылы Эмир Тимурдун ошо күмбөзүн ачышкан, анын сөөгүн изилдөөгө Москвага алып кетишкен. Кызыгы, бул окуядан кийин жанагы оператор киши согушта дагы оператор болуп иштеп жүргөн. Анан кийин ал Жуковго дагы ушул маалыматты айткан экен да, ушу каскан жөнүндө. Бирок ошол 42-жылы декабрга чейин почти 2 жылга жакын
ошо эменин Эмир Тимурдун сөөгүн изилдешип, башынын сөөгүн изилдешип, анын примерный ошол баш сөөгүнөн реконструкция жасаган да. Могул жерде турган Эмир Тимурдун баш сөөгү дагы ошол статуясы дагы ошол жакындатып, ошо илимий жанагы скелеттин эмеси менен сөөгү менен жакындатылып реконструкция жазылган да. Эми Эмир Тимур убагында мунун негизги мындай досу дагы болгон убагында, жана негизги Эмир Тимурдун мындайча айтканда каршылык көрсөткөн душманы десек болот. Бул Токтомуш хан болгон. Токтомуш бул Алтын Ордонун ханы, ал дагы анын тагдыры дагы өтө кызыктуу Токтомуштун. Мына ал Эмир Тимурдан кичүүрөөк болгон. Убагында ошол Алтын Ордодон качып келип, ушул Эмир Тимурдун колунда өсүп чоңоюп калат. Эмир Тимур аны өзү мындай тарбиялап чоңойткон деп айтсак болот да. Бирок кийин аскерлерин чогултуп, Токтомуштагы Темирланга каршы эки жолу чоң согуш болгон. Экөөндө тең Токтомуш жеңилген. Анан кызыгы Токтомуштун тарабында дагы биздин кыргыздын санжыраларында да айтылып жүрөт. Ошол убакта кыргыздар Токтомушту хан көтөргөн деп. Токтомуштун колунда дагы кыргыздар болгон. Темирландын колунда дагы аскер, регулярдык аскеринде дагы кыргыздар болгон. Ал убакта Темирлан регулярдык аскерлерге акча төлөп, мындай наемный аскерлердин негизинде саясат жүргүзгөн да. Бул Темирлан мисалы Турциянын султаны, ошол убакта султаны Баязитке дагы каршы өзүнүн 100 миңден ашуун аскери менен Анкарага чейин барганы тарыхта белгилүү. Ошол жерге барып Баязитти колго түшүрүп, аны клеткага салып койгон. Ошону улам ар кайсы жакка барган сайын клеткада ол түрктөрдүн Осмон династиясынын ошол жактагы ханы анын клеткасында отура берген. Ошодон кийин каза болгон да. Бул тарыхы да өтө кызыктуу. Мындан тышкары ошол Токтомуш менен кийин 1393 жылы согушуп атса, Токтомуш менен кийин 1402 жылы дагы согуш болуп атат да. Мына ошондо Токтомуштун аскерлери ошо Башкирия жакта, азыркы Башкирия жакта болгон экен. Мына ушул чөлдү өтүп барып Токтомуштун аскерлерине жеткен да. Темирландын эми негизи бул инсандын дагы кыргыздарга кандай жакындыгы бар, эми генетикалык жакындыгы. Мен бизде ушул
база данныхта, генетикалык база данныхта муңгуш жана моңолдор деген кыргыздарда ири уруулардын бири. Ошолор бар. Генетикалык жакта Темирлан жана анын балдарынын бүгүнкү күндө анын тикелей урпактары бул Бабурдун урпактары, баягы Индияга миграция кылган Бабурдун тикелей урпактары бүгүн Бириккен Араб өлкөлөрүндө, Дубайда турушат экен бир топ бөлүгү. Ошолор ДНКларын тапшырыптыр да. Алар ошо Мирза деп аталат, баягы Мирза Улукбек дегендей эле. Анан ошо Бабурдун тикелей урпактарынан ошолордон чыккан ДНКларынын анализдери бүгүнкү күндө көрсөтүп атат, ошолорго эң жакын бүгүнкү күндө ушул муңгуш, кыргыздын муңгуш жана моңолдор уруулары болуп чыгып атат. Ошондуктан айтсак болот, бүгүнкү күндө ушул Амир Темур Темирлан муңгуш жана моңолдор уруулары менен генетикалык тыгыз байланышы бар. Мүмкүн. Амир Темур даже ошолордун тикелей азыркы күндө муңгуш жана моңолдор уруусунун өкүлдөрү ушул Амир Темурдун тикелей урпактары болушу мүмкүн. Муну далилдесе бүгүн болот. Бирок бүгүнкү күндө муңгуш жана моңолдор урууларынын өкүлдөрү чоң тест тапшыра элек. Big Y тест. Жана ошол эле убакта ошол мырза Бабурдун бүгүнкү күндө ошо Дубайда жашап аткан урпактары дагы чоң Big Y тестин тапшыра элек. Бирок ошол эки тараптан ушул Big Y тестин тапшырган болсо, жок дегенде муңгуштардан 5-өө, моңолдордон 5-өө, анан мырза ошол Улукбектин бүгүнкү күндөгү тикелей урпактарынан да 5-өө тапшырган болсо, Бабурдун Дубайдагы, анда биз бүгүн толугу менен алардын генетикалык тарыхын, санжырасын туура так илимий далилдөөгө чоң ачылыштар болмокта. Эми бүгүн ушул Амир Темурдун могул жерде жазылганы окуп көрсөк, не деп жазылат? Мындай жазылып атат да. Күч адолаттадыр дейт. Сила справедливости. Күч адилеттүүлүктө деген принципти Амир Темур ар дайым алып жүргөн. Бирок бул жерде бир нерсе жазылбай калган. Күч адилеттүүлүктө. Ал эми адилеттүүлүк бул күчтө. Күч менен гана адилеттүүлүктү орнотууга мүмкүн экенин жана адилеттүү болуп башкарууда күч бар экенин Амир Темур жакшы билген. Ошол себептүү Амир Темурдун бийлиги Борбордук Азияда бардык жакка тараган. Амир Темурдун бийлигинин астында Улуу Жибек жолу өтө бир чоң өнүгүүгө жеткен. Анткени соода сатыкка бардык гарантияларды ушу Амир Темур берген. Ошондуктан бул инсан Борбордук Азиянын тарыхында эле эмес, жакынкы чыгышка чейин Иран, Турция, мына ушундай мамлекеттерге, Москва, мисалы Амир Темур ошол убакта
Токтомуштун аскерин талкалоо менен Россиянын өнүгүшүнө эң чоң салым кошкон инсан мына ушул. Эгерде Токтомушту ошол убакта Эмир Темур талкалаган болбосо, анда албетте Россия бүгүнкү күнгө чейин бир топ убакытка чейин Алтын Ордонун карамагында, анын астындагы мамлекет болмок деп айтууга толук негиздер бар. Мына эмесе сиздерге бүгүнкү репортаж кызыктуу болду деп ойлойм. Кийинки көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.